Бакай Ата районунун Көкташ айылындагы бул жалгыз балабакча 5 жыл мурда курулган. 50 гана орунду болгондуктан барган сайын айыл балдарына тардык кыла баштаган. Көйгөй быйыл чечилип, жанына 25 орунду бир тайпалык имарат бүт шарты менен курулду. Ичинде жаңы эмеректерден тарта ажатканага чейин бар. Бул кошумча корпус курулуп, кошумча корпуска бир бала болсо да бизге жакшы, бир группа ачылып атат. Ошо бир группада 20-дан 25-ке чейинки балдар тарбияланат. Бул дагы биз үчүн жакшы, чоң жетишкендик деп айтып кетсем болот. Анткени себеби деген биз ушу билим берүүгө балдарыбызды тартып атабыз. Бала бакчага кошумча имарат курууга айылдын мыктылары жана айыл өкмөтү аракет кылып долбоор жазышкан. 330 000 сом акча жергиликтүү бюджеттен өздүк салым катары берилген. Дем өрчү катары Альянс алтын өнүктүрүү фондунан 1 146 000 сом каржыланган. Бала бакчаларга көңүл бурганыбыз биз баарыбыз келечеги ушу балдар, ушу биздин балдарыбыз, наристелерибиз жакшы билим алып, жакшынакай болуп, мындай кичинекейинен фундаменти жакшы болуп, үй бүлөлөрүнө, ата-энелерине жакшы шарт түзүш максатында жардам берип жатабыз. Бакчага ысымы ыйгарылган Салика Момунтаеванын уулу Айдар Момунтаев да салым кошуп, курулушка жер берген. Элдик курултайдын делегаты Көкташ айылындагы бала бакча муктаждыгын чечүүгө көп аракет жумшап келет. Бул жолку курулуштун демилгечиси дагы өзү. Мен айтып кетер элем ушу тала жериме аябай эле көп жашпай азыраак сумма менен деле иш кылсак болот да. Батта бүтөт, тежде бүтөт. Азыр 5 миллион сомду бирөө көрүп койсоң, 5 киши аны бөлөбүз деп отуруп, ал бүтпөйт. Чын ачык эле айтып коем, телевизордон мен аны жашырбайм. Анан ушундай болот. Элдин өзүнө материал берип кой, саласың салып ал. Мынакей, сага момунча акча материалын алып беребиз. Сал десе салат да. Ынтымак менен кыска аралыкта заманбап шарттары бар чакан имарат курулуп, 50 орунду бала бакча 75 орунду болуп кеңейди. Белгилей кетсек, Көкташ айылы Акназаров айыл өкмөтүнө карайт. Аймактын борборунан 4 километр алыс жайгашкан. Элетте башка бала бакча жок болгондуктан бөбөктөр ушул жерге гана чогулат. Бала бакчанын жалпы жааматы көп жумуштар жасап берди десек жаңылышпайбыз. Анткени дегенде ушул жерде курулуш иштеринде кээде ушу өздөрү жасап калган учурлар болуп атты. Жалпы эл жардам берип аткан учурлар болуп атты. Бул негизинен бул аз суммага курулду, бирок бир 3 миллион сомдук, 3 миллиондон ашык курула турган имаратыбыз азыркы учурда 1 миллион 100 000ге курулуп, толук эмеректери менен бүткөрүлдү да. Азыркы учурдагы муктаждыкты жоюу үчүн облуска 38 бала бакча жана 7 кошумча имарат куруу зарылдыгы турат. Абалдан чыгуу үчүн облус бийлиги мекемелер жайгашып алган мурунку типтүү бала бакча имараттарын кайрадан кайтаруу аракетин көрүүдө. Белгилей кетсек, Талас областы боюнча 9,5 миңге чукул бала бакчага барат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облысы.